Даже бул мен уже каныма кирген, уже аябай сиңип калган. Мен, например, жөн эле отура албайм да. Например, школга барсам да, обязательно өз, например, 5 минут перемена болсо, мен да мындай биринке отуруп иштейм. Потому что мен уже буга көнүп калдым. Мен биринчи ыйлагам. Мен колум көнбөй, шурулар колума ала албай, леска колумду кесип, мен биринчи аябай ыйлагам. 1-2 саатка мен бир нерсени, например, кичинекей бир нерсени кылып койгонгума ошого аябай сүйүнчүмүн да. Азыр мен, например, уже колум көндү, уже андай колум көз көндү дегенден кийин уже нормальный да. Биринчи действительно мен колум кесилип аябай канаган да. Мисалы, мен азыр колго таккыч жок болуп иштесем, колум сразу мындай өзүн колго аябай зыян келтирип деп ойлойм да. Мисалы, бул лесканы тартканда эң биринчи бул бармагым страдать этет да. Ошон үчүн, например, мен колума специально мындай нерселерди кийем да колума. Бул материалдан эле жасалган? Бул жөн чөпүрөк материалдан жасалган да. Мындай Кытай жакшы кылат. Колумду көрүп, бир ярмаркада бир аял айтканда, булар кээ кезде теменемен тигишет го. Ботинкаларды, мисалы, жо мындай тапочкалар тиккенде булар теменемен иштешет да. Ошондо булар айтканда биринчи, сен ошондой кылып көрбөйсүңбү деп. Мага айтып, мага экөөбүз ошого эмне кылып баштаганбыз да, кийип баштаганбыз. Бирок мага мунсуз иштей алат да. Мен мунсуз уже иштей албай калдым. Колум уже көнүп калды. Буну эң асты тартыш керек. Тартпасаңыз бул формасы келбей калат да. Ошон үчүн колду кесет. Леска өз колду кесет. Биз бияга отуруп сүйлөшүп аткандан кийин мен мына уже бүтүрүп койдум подставканы. Бирок өзүм, мисалы, бул подставканы мен кайра сатууга койбойм. Потому что бул уже действительно мен шашып, пушуп кылгандан кийин бул өзү кебетеси башкача болуп калды да. Мисалы, бул подставканы жарым саатта бүтүрсө болот. Бирок буга шашпай, акырын отуруп кылыш керек да. Биздин үй бүлөдө эч бир мугалим жок. Ошон үчүн анын жолун бирөө ачыш керек деп мен мугалим болуп иштеп атам да. Мага өзүмө жаккандан кийин, мисалы, мен школдон кийин келип, мындай аябай чарчап келип мону иштесем, мен, например, кээ нерселер биз бат жасайбыз. Действительно, например, 1-2 саатта бир нерсени бүтүп койсо болот да. Мен школдон келип, шашпай келип иштесем, мага жагат. Ошон үчүн мен экөөнтен улап кетем деп ойлойм да. Школду да таштабай иштеп, буга да убакыт бөлүп иштеп турса болот да. Жетишсе болот. Адам баласына колунан бүт баары келет. Адам баласына 24 саатта жетишет. Анда аз уктап, көп иштеш керек да. Например, мен аз школду таштап, бул мен алектенсем, мен балдар сагынып, мен өзүм уже көнүп калгандан кийин уже таштай албайм го деп ойлойм да. Бул нерсе өзү катуу болуп чыгат да. Любой биздин нерсе биринчи катуу болуш керек. Например, жерге куласа да, бир адам мындай колунан түшүрөсө да, мындай өзү кармаш керек болгон үчүн биз, например, катуу кылабыз да. Мисалы, например, азыр муну мен подставканы кылдым, мен уже муну катуу кылдым. Если мен, например, буну бир адам алып мындай эмне кылса, кайра бул ордуна келиш керек да. Мен, например, катуу тартпай эле иштесем, бул өз формасын келтире албай, жүдөмүш болуп калат да. Мага да жакпайт. Ошон үчүн кайра ошол нерсени сөгүп баштайм. Мисалы, мына бул свадебный подарок, аябай оригинальный. Мына лебедь, это же аккулар, бул мындай сүйүүнүн символу болот да. Ошон үчүн аккунун историясы бар го. Бир акку өлүп калса, экинчи акку эч качан жалгыз калбайт. Мисалы, ботинок. Бирөөгө балалуу болгондо подарок кылса болот.
бул нан салгыч, конфет салгыч, боорсок салып койсо кайра жууп койсо боло берет да. Сынбайт, формасын кармайт. Мына биздин самын салгычыбыз. Бул самын салгыч эмнеси менен жакшы, щеткамен кайра жууп койсо болот. Сынбайт. Суусу агып туруп, самын постоянно мындай кургак болуп туруп калат да. Самын салгычтын башка түрү, буну биз 2-3 түрү кылабыз да. Өзүбүз тапканбыз да, мисалы. Буну кандай кылыш керек? Жок, биз буну бүт өзүбүз тапканбыз. Мен наоборот айтам, карачы, бул канча бул байкуштун көзү кетипти, канча көз майы, канча анын мээни да кетти. Канча арзан сатып атат деп, көз майы кетти деп, биз ошону баалайбыз да. Адамдын да өзүнүн шыгы болуш керек да. Ар бир адам өзү колунан кылган нерсени до конца доводить этиш керек. Кол өнөрчүлүк ярмаркага барганда адамдын колунан не келет, бүт баарын көрөбүз да. Мисалы, самын колго жасаган самындарды көрөбүз, кремдерди көрөбүз, посуда көрөбүз. Мен, например, ошону алып өзүм үйдө колдоном да. Мисалы, бир подушкалар сатылат, куртка, кийимдер сатылганда биз ошонун бүт баарын өзүбүз алабыз да, өзүбүзгө мына колдонгонго алабыз да. Бирок мен ар бир нерсенин өзүнүн азаптары бар, өзүнүн мындай тескери жактары бар да. Ошон үчүн, например, аларга мен карап туруп байкуштарды жок, мен ага өзүм көзүм жетип турат да, ошо мен аны кыла албайм. Кылган нерсемди мен кылам деп мындай өзүм кызыгам да, бирок анда өзүнүн бир жакшы тараптары, жаман тараптары бар. Ошон үчүн мен өзүмдүкүн тынч эле өзүмдүкүн кылып отуруп иштей берем да. Биз леска алып аткан жерден, мисалы, бүт адамдар таң калышат. Силерге ошончо леска эмне кыласыздар, кайсы балыкты кармайсыңар деп. Бул балык тусагыч леска да. Постоянно келип леска алып кетесиңер, эмнеге көп аласыңар деп. Ошондо мен могу нерселерди көрсөткөндө алар таң калышат. Адам баласын ойлоп таппай турган жок. Алар, мисалы, бул лесканы балык үчүн алат, мен өз нерселер үчүн алам да. Мен могу шууруларды да биз көп алып атканда биринчи адамдар таң калышчу. Эмне силер кайсы кийимге тигип атасыңар ошончо шууруларды деп. Ой, кийимге эмес, ошондой нерселер кылам десем, деп аябай биринчи кызыгып өздөрү таң калышкан да. Азыр уже базарга баргандан кийин адамдар уже бизди таанып калды. Мен кайсы, например, көп ак цвет аябай соң көрүнөт да. Ошон үчүн биринчи барып эң основасын алам да, ак цветти алам. Ошон үчүн булар өздөрү уже бизге даярдап беришет. Мына мондай келди, бул цветтер келди, келип кетпейсизби деп өздөрү чакырышат да. Жетпей калганда уласа болобу, мисалы? Болот. Же чечилип кетпейби? Же кантип катырасыздар улаган жерин? Улаган жерин бүт нерсе, например, мынакта улап баштасам мен, мисалы, эң аяк четки лескаларды мен кайра баштан баштап мояка эң башынан алып калган, апарганга аракет кылам да. Ошондо бул чечилсе да эч нерсе болбойт. Потому что бул леска өзү эң аягына чыгып калат да кайра. Биринчиден бул, например, биз ярмаркага чыкканга, адамдарга өзүбүздү көрсөтүп, көп адамдар менен таанышып, ошо биринчи бул достор. Экинчиден, актабайт деп мен айта албайм. Например, кээрлерди актайт, кээрлерди актабайт, бирок ар бир адам өзү решать этет да. Мисалы, бул мага өзүмө жаккандан кийин мен буну даже актабаса да мен таштабайм деп ойлойм. Кол өнөрчүлүк адамды байытат деп биздин апалар, аталар да айтып жүргөн. Адам баласы. Мен духовно байытам. Бул коночилик менен, мисалы, биз ярмаркаларда сатып, биз телефон алдым, ноутбук сатып алдым дегендей. Күнүмдүк тиричиликке акча болот. Мисалы, көп, например, заказ беришет го, тойго тачала кылып, например, ошодон биз, например, ошол акчадан биз үйгө бирдемке алдык, мисалы, чоң бир буюм алса болот. Мисалы, кандай буюм ала алдыңыз? Телевизор, телефон жана ноутбук.
Анымча ошондой бирок ар бир кол өнөрчүлүк мындай кылып аткан адамдарды мен көп ярмаркага барып көрөбүз да. Алар өзүнө список кылат. Например, могу ярмаркага мен монча нерсе апардым, мончама саттым, мончама биз расход кылдык деп бүт эсептешет да. Биз да мына ошондой эсептеп, кээ бир ярмаркалар действительно өз-өзүн жакшы акташат. Бирок биз ошону, например, күнүмдүк тиричиликке ошо акчалар кетип калат да, аз акча судай да. Биз, например, 5000ге, например, сода кылсак, ошол кайра 5000ге барып мен барып шуура алып алам да өзүм. Кээ, например, кийим кечей алабыз. Бирөө конокко барганга мындай күнүмдүк тиричиликке акча жетип калат да, алып келет булар. Биз буну мына 2 жыл болду баштаганыбызга. Ошон үчүн биз могу ярмаркаларга 1 жыл эле болду мындай катышып, адамдарга көрсөткөн. Ага чейин биз үйдөн эле сатып, үйдөн өзүбүздүн магазинибиз бар болгон үчүн магазинге көрсөтүп, көп биринчи нерселерибиз бирөөнүн мисалы үйүнө белек болуп кеткен да. Эң биринчи кылгандарыбыз мен в основном белек кылып адамдарга тараткам да. Например, бир үйгө барабыз да, например, үйдүн тоюна. Ошондо биз мындай бир чоң нерсе кылып, ошонун үйүнө алып барып подарка кылчумун да. Тиги мультиктеги свадьбага окшоштуруп кылгам. Кичинекей бала мындай столдун үстүнө коюп коюп, буга ручка салып койсо, могу буттары менен, колдору менен ойноп, өзү жыргап отура берет да. Бул ат мисалы биз 300 сомго кылып бергенбиз. Бул өзүм образец болгондон кийин мен мындай аттарды көп адамдарга подставкасы кылабыз да, потому что кичинекей балага подарка кылганда бала мындай атты ойноп, тияка бияка буну мындай лактырып ойногонго жакшы да. Ташбака бул символ долголетия, адам көп жашасын, мындай ошону черепахадай мудрый болсун деп ошондой кылгам да черепаханы. Мисалы мына мен муну азыр кылдым да, мына камера үчүн кылгам да бул подставканы. Бул өзү карасаңыз формасын келбей калды, быдыр-быдыр болуп, мындай өзү аябай жумшак болуп калды да. Буну мен уже не то что сатууга мен өзү колдонгомо уже мындай колдоно албайм да, өзүм даже колдоно албайм үйгө. Ошон үчүн мен азыр кайра буну алып, башынан баштайм, кайра бүт баарын сөгүп башынан баштайм. Мисалы мына могуну бул подставканы биз сатуу үчүн кылганбыз да. Адамдар сатып алып өзү колдонгон үчүн. Бул катуу болуп, формасы келип калды да, бунуку өзүнүн формасы менен. Мондай болуш керек. А бул формасы мындай болуп калды. Ошон үчүн, например, менин кылган ишим бул менин бетим деп эсептейм. Ошон үчүн любой киши алган киши мен өзүмдүн товарымды качественный кылып бериш керекмин. Например, ал киши мен уже алган буюмду, мындай качественный алыш керек да. Мисалы ал адам келип кайра моунусу мага жакпай калды десе, мен любой момент аны башка алмаштырып бериш керекмин, мисалы. Экинчиден, например, ал адам баласы өзү ыраазы болуш керек алган нерсесине. Например, мозаны алып, өзүндө кебетесин карап, өзү кайра өзүнө жакпай калса, мен да бир кызыктуу болом. Бирок эгерде билбеген адам, айырмасын билбеген адам билбей алышы да мүмкүн да, Жашоо узак да. Ал адам бүгүн айтпаса да эртең, например, айтат, мен мына могул кыздан мондай товарды алдым эле, бул мага некачественный товар берип койду деп айтса, мен өзүм да жаман болом. Тем более биздин Кыргызстан кичинекей шаар, бүт баарын бири-бирибизди тааныйбыз. Мына сураштаганда бүт баары бири-бирибизди тууган болуп чыгабыз. Ошон үчүн, например, любой адам алганда карап туруп, мына аябай жакшы кылынган, качествосы мындай претензия жок болсо мен өзүм кубанам, потому что ал адам баласы башка бирөөгө айтат, сен монду сатып алсаң, сага да, например, буйрат, сен да ушуну алсаң колдонсоң болот деп. Например, муну алса, ал өзү да карап, муну өзү колдонбой калат, ошол киши өзүнө жакпай калат да, мисалы. Ошол ярмаркаларда обязательно бизге сыйлыктар беришет да. Например, ар бир нерсенин, например, бизнес деп эсептесек, ага сертификат керек, мисалы. Ошол дипломдор бизге сертификат болуп эсептеп калат да. Например, ар бир ярмарка баргандан кийин, бергенден кийин мен, например, кубанам өзүм. Мен да бир салымым тийди деп эсептейм да. Например, ошол ярмаркага биз барганда, биз, например, көп ярмарка чыкканда башка мамлекеттерден көп адамдар келишет да. Ошондо ошол адамдарга мен, например, Кыргызстанды тааныттырып, өзүмдү тааныттырып, мисалы аларды мындай буга кызыктырып, туристтер көрүп келип, аябай кызыгып, силер давайте бизге келгиле, бизге да мындай көрсөткүлө
же биз на следующий год биз көлгө келебиз, ошондо силер келбейсиңерби бизге. Алар телефондор жазып алышат. Интернетте мен интернетте бармын да, ар бир любой сайтты ачсаңыз, мен аякта бармын. Ошон үчүн булар ошо сайттарды телефондор жазып, анан кийин телефон менен сурашат да, мындай сатып алсак болобу деп. Бирок мен, например, мын нерселерди почта менен жер көрө элекмин. Ошон үчүн алар өздөрү кээ бир, например, тааныштарымды жиберишет. Силер менен мояка барып, мага могу нерсени сатып бергиле. Кээ бир, например, заказ өздөрү берип коюшат телефон менен. Мисалы, мага мондай бир обезьяна кылып бергиле деп. Анан кийин бирөөсүн барып жиберет. Таанышымбы, досумбу жиберип, ошону сатып алып алышат өзүнө. Кээ, например, ярмаркага чыгарышат, 10% выручкасын биз мындай майып балдарга же карылардын үйүнө, ошого биз кээ бир кезде ошо ярмаркага чыгып калабыз да. Куанып калам да, мен да бир адамдын жашоосуна иши салым кошуп, ошол адамга хоть бирдемке алса да, хоть бир нан алса да, мен ошо кубанам да. Что ал адам мен кичине, хоть кичине болсо да жардам бердим дегендей да. Мисалы, могу чөйжөнү мага где-то 2 сааттын ичинде кылып бүтүрөт. Чөйжөн кичинекей балдарга мындай, сен чөйжөгө окшошсуң деп подарка кылышат да, буну в основном. Мына менин күчүгүм. Буну 2 саатта бүтүрсө болот. Любой жаныбарга мындай көз монча кылып койсоң, сразу көзү болуп калат да. Биринчи буну кылып атканда, если көз кылбай коюп койсок, бир страшный болуп калат да. А көзү бар болгон уже кичине карап аткандай, ар бир өзүнүн настроениясы бар болгондой көрүнөт да, мисалы. Бирок буга шашпай, акырын отуруп кылыш керек да. Мисалы, мен силерге мына азыр могу брелоктун принципин көрсөтүп бере алам. Буну, например, 15 мүнөттө жасаса болот. Мисалы, буга биринчиден леска аласыңар. Лескага, мисалы, рисунок кылыш үчүн шуруну саласыңар. Ар бир кылып атканда буну санап кылса болот. Мисалы, бир салфетница үчүн 100 шуру кетет. Ошон үчүн мен, например, шуруну алып атканда обязательно санайм. Канча шуру мага керек, канча шуру менде кетти, ошо канча менде калды деп мен бүт баарын эсептейбиз. Любой, например, нерсени эсептемен кылыш керек да. Эсептебесеңиз, бунун формасы эмеси чыкпай калат. Нет. 5 секунд. Бир шуруну киргизип, кайра башка цветинен экөөнө киргизип, кайра көк шуруну киргизип, муну биз карматтабыз. Ошон үчүн бир шуру ажыраса, остальной нерселер ажырабайт да. Биз бири-бирине карматабыз буну. Ошон үчүн бул кайра өз бир шуру жоголуп кетсе, экинчи шуруну коюп койсо боло берет да. Ошо менен бул брелок бүттү. Канча шуру кетти? 15 шурудай кетет буга. Мен буну бүт баарын бир жерге кадап, темирчесин киргизип, ошо менен кайра кадап, мына бүттү. Мына сиздер сүйлөп бүткүчө биз мондай сонун брелок кылып койдук. Мисалы, буга уже даяр ключка ит койсо болот. Мен мындай вообще өзүм мындай бир максатым бар болчу да. Бүт биздин, например, кыздар, кол өнөрчүлүккө мындай кызыккан кыздар буга кызыгып, өзүнүн, например, келечекке өзүнө мындай жумуш тапса, бул менен любой киши, мисалы, эмгек менен жер көркөрөт. Биздин ата-бабаларыбыз действительно аябай умный болчу да, өз кол эмгеги адам менен байыт. Ошон үчүн бүт биздин адамдар кол өнөрчүлүккө кызыгып, мисалы, мен эмес, бирок кийизге кызыгып, биздин Кыргызстандын башка мамлекеттерге көрсөтсө, биз жаман болбойбуз. Кыргызстан ошо менен өнүгүп, байып кетсе жакшы болмок деп ойлойм да.